Ассаламу алейкум достор. Кандайсыңар? Прямой эфирим башталды. Кирип аткандарга, көрүп аткандарга абдан кубанычтамын. Ва алейкум ассалам. Учурашуулар салам алейкумдер болуп атат. Жакшы. Так, саат 7 болду. Ва алейкум ассалам. Салам алейкумдер. Учурашуулар абдан көп. Суроолорго жооп берейинчи. Сизге эмне болду? Арыктап кеткенсиз дейт. Эми биздин эл кызыктай да. Арыктап кетсе эле жүдөп калды, чумоосу чыгып калды. Анда мессенджер жибербей турбашы шыкылдатып. Или мешай что ли? Көр ооба. Москвадан күтүп атсаң көр да. Эмнени күтүп атасың? Арыктап кетсе эле чумоосу чыгып калды. Андай эмес. Семиздик наоборот оору бул. Семиздик деген лишний салмак, лишний жир, лишний суу организмдеги. Лишний лень, неэстетично, некрасиво семиздик деген. Наоборот арык болуп туруш керек адам деген. Ошол атайын целенаправленно арыктагам. Билесиңер да баягы YouTube'да каналымда эме бар. Спорт залга барганым, жүгүрүп 3-4 километр жүгүргөнүм, челезден спорт залга барганым, диета кармаганым, ошол эле для соблюдения красоты и молодости, ошол эле болгон эле. Анан арттап кетти, анан тигинтарамит, ошол арттап кеткен. Экинчи суроо. Дагы мен берден суроолор боюнча мен түшүп койгом. Дешет экен деген рубрика. Дешет экен. Эл өзү элек чыкты, дешет экен. Саясаттан эле эмнеге ыргы өтүп кетти, дешет экен. Эмне ырдагам келди, ырдап койдум, анын несі бар экен. Саясатта эле жүрүш керек өмүр бою. Анан да мынтип башат экен, арсызданышып. Ой, бул кандай киши эле убагында. Ой, бул убагында кандай киши эле. Карачы, бечара бул ырдап калыптыр. Бечара ырчылар бечара болсо анда силер кимсиңер вообще? Ырчылар деген билесиңер, самый миллионерлер. Биздин эле Кыргызстандын ырчылары. Тигине $1 миллион асарнеге алып атышат. Мингендери кропочный машина ырчылардын. Силерден тигинтип калды, минтип калды. Өзүңөр жашаган квартира. Түрткөнүңөр тачка. Жүргөнүңөр Россия. Кара келе албай ызчы болуп, сол элес болуп ызчы болуп атасыңар, анан кайра дагы сынтап бул кезде чоң саясатчы эле анан бечара ырдап калыптыр. Бечара ырдап калган жокмун мен. Мне это нравится. Понимаете? Ошол. Анан мындай деген ушактар бар экен. Айдар менен Максимден таяк жеген, анан ушинтип калган. Эмне минтип калыптырмын? Мен болом өзүм ошол. Айдар менен Максим өкөтөң досум болчу. Мына азыр ачыкка чыгайын. Мисалы Айдар менен Айдар Акаев менен 2001 жылдары экстрасенс эмеден Индира Исманкулова деген бар. Ошонун офисине жолуп турчубуз. Ишенбесеңер барып сурагыла, тиги эмеде офиси. Белинский Бокомбаева жайгашкан. 2001 жылы досум болчу. Анан революция болуп албак качып кетти, жакында өлүп калды. Абдан кейдим, абдан кайгырдым. Айдар Акаев досум болчу да. Анан ал кандай чалып мени сабатып калат. Андан кийин Максим жөнүндө ушак чалып баштым. Максим Бакиев ушинтип мотуйду сабатып коюп. Ал менен бизнес партнерим болчу. Ал кандай чалып мени сабатат. Ушундай апенди чалсаңар да эл журт. Өзүңөр жомок чарбасаңар да өзүңөр ошого шенип, бириңе пихать этип, толкать этип, монтип калды, тигинтип калыптыр. Айтып калган эмес, баары ушак, баары жалган. Өкөтөң менин досум болчу. Так, төртүнчү часто задаваемый. Жаш аялы болуп, жаш аялы муну ырдатып бийлетип койду. Жаш аялына жагынайын деп атат.
Ой, жагым бай эле, эмнеге мен жаганы, мен бирөөгө жаганы ырдап сырдабайм мен. Бирөөгө жагынайын ырдап бийлебейм мен. Ырдап бийлебей койсом деле жактырат ал. Жашай алдым мен. Хокмаштар көпсүңөр да жабат. Ушундай эле бор десеңер да. Мен просто спортивный форма надо соблюдать. Веселье души, равновесие души надо сохранять, соблюдать. Ошон үчүн ырдап бийлеп өзүмө жакканын кылып атам. Анан дагы айтышат экен. 5 жылдан бери домашний арестте отуруп, крышасы кетип калды. Крышам кеткен жок, 5 жылдан бери домашний арестте. Это силердин крышаңар кетти, 2 ай отуруп карантинде. Біз жол мушташып, балдарыңарды сабап булчулдатып. Асын өлүп, 5 этаждан секирип. А мен деген өткөндө айткандай, нервим, мен өзүм күчтүү адаммын. Психикам күчтүү. Ошон үчүн 5 жылдан бери чыдап эле келатам. Домашний арест болуп үңкүйгө отуруп калган жокмун. Азыр мен баардык жакка бара алам. Мисалы, бизнес кылам, жумушка барам, келем, свободное передвижение по городу, по Кыргызстану. Только за границага чыга албайм болгону. Болгону ошол. А так ушу силердей эле адаммын мен. Ойлоп атасыз, домашний арест үңкүйдө отуруп, үйүнөн чыкпай отуруп калды. Жок, андай эмес. Бизнес проект кылсам болот, концерт, гастроль кылсам болот буюрса жакында. Ошол анан супермаркетти арлап жүрөм, стадионго арлап баралам. Жүгүрүп жүрөм стадион, үйүм жанында стадионда. Анан спорт залга бара алам. Силердей эле адаммын деп атпайм, айтпайм. Болгону эле ошо бир жумада бир колония последний бар отметка кылам болгону. Мыйзамды бузбашым керек, тартипти бузбашым керек. Ансы деле тартип бузам деп 1 жыл зонага отуруп келдим барып. Кстати, зонада блатной отурдум. Зонада блатной, борзый. Конечно, закрытый режим кармайт биз мусулмандар, 100га жакын мусулман. Ар кайсы зонада барганда да кээ бир 100 мусулман, кээ бир 200 мусулман. Ошол бизде закрытый режим кармайт барып. Ошо закрытый режимде отурдум, блатной, борзый отурдум. Эч кимди тооткон жокмун, любой жерде борзый жүрөм деп билесиңер мени. Ошол. Ошол мени саясаттан кетип ырчылыкка өтүп бечара болуп калыптыр, мен аябай эле айтып атпайм. Өзүңөрдү аягыла, өзүңөрдү. Мен аяп эмне кыласыңар? Менин үстүмдө үйүм бар, астымда джипим бар, кылган бизнесим бар, доход кирешелерим бар. Ден соолугум ордунда. Жаш келинчегим бар. Энем бир туугандарым аман эсен. Дүйнөм түгөл. Иштерим жакшы эле жүрүп атат буюрса, ден соолугу ордунда. Мурунку брактан балдарым бар. Чоңоюп качты уже. Мен эң бактылуу адаммын, Анан мен аяп эмне кыласыңар өзүңөр? Квартирада жашап жүрөсүңөр 80%. Квартирада жашап жүрөсүңөр. Ар кайсы жакта дүйнө жүзүндө тентип жүрөсүңөр, гастарбайтер болуп. Анан мен аяп койсуңар силер. Силер мен аяган даражага келип калдыңар. Өзүңөрдү аягыла. Так. Дальше. 50 жаштан ырдап баштап алдыңыз бугандай. Кеч эмеспи дейт. Эми силерге айтпайм, колхоздун мышлениеде, особенно бу провинция колхоздордо жашагандар, айылдарда жашагандар. 40-ка чыкса кардым дейсиңер, 50-ге чыксаңар өлүмгө дайрана баштайсыңар, уже өлүүгө. 60-ка чыкканда чындап өлүп каласыңар карып. Антип, все зависит от мышления. Ал эми мен городской болгондуктан 50 жашта кыргыздын илгерки макалы бар. Эр ортону 50 деген. Эр ортону 50 деп коет. Мен эр ортонундамын азырчы. Анан өзүмдү 80-90га келсем буюрса, ошондо гана кардым деп эсептейм. Атак кардымды өзүмдү эч кызы эсептебейм. Эгер эле 70 бай, 80 бай, 90 бай деген балдар төрөлгөн.
Ошондой илгерки кишилердин сөйөктөрү күчтүү, там десолтар таза болчу да илгерки кыргыздардын. Азыркыларда мираштанып кеттиңер. 40-ка чыкса карыды деп, 50-ге чыкса чал болуп калды деп. Өзүңөр чалсыңар. Ал мышление зависит этет. Мисалы, ырчылыкка кечмеспи, ырчылыкка эмнеге кечти? Мисалы, могу дүйнөлүк звезда Джон Ларкин деген. Тааныбасаңар YouTube'дан көрүп койгула. Бул 52 жашында мировой хитин 52 жашында ырдап чыккан. Джон Ларкин. Боб Марли деген негр. Боб Марли. Бул деген 60-70-inde ырдап жүрдү. Голосун болсо ырдай бересиң да, 80-90 жылдары бересиң да. Биздегилерден санасаң Сосо Павлиашвили, Леонтьев толот го. 70-ке 60-ка чыгып калды ырдап атышат. Мен алардай уровеньге не замахиваюсь. Ну для себя пою. Вам то что, билиңер кетет. Жакпайбы кете берле, кызыктайсыңар эме. Деги, мисалы мен деле могу лентамдан алдыма чыгып калат, Facebook'танбы, Instagram'данбы жакшы, мен өзүм жакшы көргөн мировой звезда ырчылар чыгып калат. Анан уккум келет, мисалы Modern Talking чыгып калат астынан. Эме чыгып калат, ар кайсы мен жакшы көргөн ырчылар, фристайл чыгып калат. Угайын дейм, 3 мүнөт эле ашып кетсе, 3 мүнөт кийин убактым болбой калат. Сохраненныйга калтырып коймой, кийин убактым болсо болгон, мен итоо дагычы өзүмдүн. Мен өзүмдүн любимый звезда ырчыларымды укканга убактым жок. Силер мени издеп жүрүп угасыңар дагы, анан үшүнү анан тигибүү деп жаман-жуман комментарий жасасыңар. Жазбай эле койгула комментарий, башында 1-2 видео ырында окугам, андан окуй калдым ужечи. Кечээ тиги Толгодай Арзыкеева деген айтып атат, КТРден. Мен башында тышалап жүрдүм, андан окуй калдым. Тууралап окуй эле коюш керек. Мисалы ошол эле хейтерлер кыргыздын мыкты чыкмагуларын төөнө жеттиңер. Мисалы, Сыдыман, Даниэль Ажиев үчөөбүздүн статьябыз бир эме деген. Улар хейтерлердин назарын тартып атабыз да. Мен дагы 12-13 жылдары орус журналисттер менен чабыша кетип, алар хейт жаса бергенден орустар оозуңарды баскылачы деп баарын затыкайт этип, алар менен чабыша кетип 13-14 жылы. Анан алар заявление жасап ошол азыркы наказание жаза тартып аткан жазамдын бир статьясы ошол хейтерлердин азабынан да азыркычы. Анан статьям ошонукундай эле, Сыдыманыкындай, Даниэль Ажиевдикиндей. Сыдыман болсо жакшынакай сүйлөп аткан блогерлер анын түнү жеттиңер аны. Тиги бу деп хейт жасап атып. Даниэль Ажиев 7 миллион сом тараткан албакчы өкө горячий болот экен, мына оозлорун алып жетпей кирип кетишти. А мен болсо русскоязычылар менен чабыша кеткем 13-жылы. Анан комменттерди окуйм. Комменттерде мындай да, мисалы бир ырдаган видеомду 70 миң киши көрсө, статистиканы эле ушундай эткилечи, 70 миң киши көрсө, менин азыр видеолорум ушундай көрөт. Немене 70 миң, 50 миң, 30 миңден көрүп атат. Бир эле видеомду. Анан мисалы бир эле эмеден, бир эле страницадан, жалпы интернеттен терип келгенде мен эсептеп көргөм, бир жумада 1 миллион киши көрөт экен. Бүт эсептеп келгенде 1 миллион киши нормально адыл. Жаккачы көрөт атат, болбосо ырдаган жакпаса 1 миң, 2 миң киши көрмөк, дагы эч ким көрбөй болмок да. Анан ошондо мисалы 70 миң киши көрсө, 300 киши жаман комментарий жазса, мен эң башында эсептеп көргөм. 700 жакшы жазса комментарий, 1000 комментарийден. Калган 69 миңи 70 миң мисалы зрительдин, 70 миң зритель. Силерге кыкеңдерге майдалап түшүнбөйсүңөр азыр, тупейт этип калгансыңар. 70 миң киши көрдү мисалы. 70 миң киши көрдү. 70 миң киши көрдү. 1000 киши комментарий жазды. Анын 300 жаман, 700 жакшы. Зато 69 миңин молча да берет, молча жагат, жаккан чунчуп коет. Болбосо алар петиция жазган жок да. Нурлан Моту ырдабасында петиция жазып, баары ошол 69 миңин 60 миңи жаман коммент жазса анда, кичине ойлонуп калмак, болбойт го деп. Чугушкан жок, посторонний наблюдатель. Так что 70 миң кишиден 300 хейтер. Это для меня ничего не означает. Тфу, да, мындай хейтерлер да мындай. Алар несчастный, мен хейтерлерди бөлөм бөлүктөргө. Мисалы, мондай категориялар эсеп коюп ойлосо го. Жөн эле кашынып эле мен силерге айтып атпайбы, мен любимый ырчыларымды келип көргөнгө убактым болбой калат. Түрүйем да лентагачы. Сохранить коем, сохранить анын көргөнгө убактым болбойт. Мисалы Modern Talking, мисалы жана Freestyle,
50 центтерди көргөнгө убактым жок кайрачы. Ошо менен калып келет акчалар. Анан мени эринбей көрүшөт дагы, шашпай эринбей ошол 70 000 киши. Анан бири 300-сү жаман коммент жазат. Мен ошо 300 кишини мындай элемелерге бөлөм. Категорияга. Биринчиси жанагы инвалидный коляскада отургандар болуш керек. Инвалидный коляска, злой на судьбу. Экинчилери нищийлер абдан злой. Үчүнчүсүлөрү шариатта айтылган адамдын шайтандар да булар. Адамга жакшылыгы жок, көрө албайт, иштар. Категория бөлөрсүң, карай жергесиң, өлчөлөр өздөрү менен келсинчи. Ишинси ошол да, короче. 70 000 кишиден 300 киши это тфу да, баачы. Капля в море да. Жасай бергиле. Мен окуй да алам андан. Бир окуп көрдүм башында, анан окуй да алам. Зато статистика в мою пользу. Так. Андан тышкары так что айтарым, хейтерлер билген боңарды жеп, кайра бокку сөргүлө. Несе окуганды жок. Өзүңөр гана берейт, өзүңөр нерсесиңер гана берейт. Так. Анан эме деп айтат экен. Караоке ырдаган жок, караоке экенин каяктан көрдүңөр? Бул музыкальный центр, Минусовкасы менен. Минусовкасынын коомундагы ошо ырдайм. Жана ырдап аткандар акасыңар, жана Шатуновдор ырдаганымда өзбекче эки ырдадым. Карасаңар, телевизор оң жак колдун астында калды. Негизи караокенин телевизордо ырдаш керек да. Бул караоке эмес. Минусовка, музыкальный центр. Просто сөздөрүн жаттайм, бир жумадан бир жумага жаттайм, 10 күндө бир ырдап чыгып атпайм, ошону жаттайм. Өзбекчени да жаттайм ба. Анан мен ошол тиги айтып атышат, кошуналар эми ошо хейтерлер эмнелерин билбей, кошуналарына бак жалко болду го, кошуналарына жалко болду го. Кошунам менен силердин ишиңер эмне? Мисалы мен мисалы кошунамды, мисалы могу музыкальный центрди 15-16 койсом, угулбайт, өзүмө гана угулат ал. И тартып аткан видео камера гана угулат. Если 18-19 койсом, о бакырат. Эмеде музыкальный центр бакырат. Анан хейтерлер эмнелерин билбей, анан ошо кошуналарына жалко. Ты себя жалей деп атпайм, хейтер. Артык ойлоп атасың, ошондой койсо эле, этаж үйдө бул мен эме кылып алгам, под студия жасап алгам. Бир комнатасын студия кылып алгам. Өзүм ырдай турган музыкальный центр там барын, анан андай эле жалы болбосо особнягым бар, кетип калам, камнесор. Особнягга килтейген там коро жайы менен там. Даже клип тартса болот жерден. Коем да даңкылдатам, дүңкүлөтөмбү. Силерди да конокко чакырам. Так. Чыпалак тууралуу. Чыпалак деген былтыр ошол тиги кашыны эле көргөнгө ошол атагын чыгарам деп эле дүңкүлөй берген эме экен. Эми ушу атактуу кишилерге асылып эле ошо менен өзүн атак күтпөй эле койбойбу? Тиги былтыр чыгам деп чыкканда менен кой үкө жаш бала экенсиң. Ушандан көрө бир проекциялуу киного тартылалы, рэп ырдайлы деп айткан нерселер YouTube'да бар ошол. Көп эле просмотр болгон, 100 000ге чейин ар кайсы сайттарда анан. Болбойт кашыны эле кайра. Анан мен быйыл кашыны өргөндөн айттым ба, тиги эмне эле жана Барс медиага чыгып YouTube'дагы кашынган эме экенсиң, давай чыкса чыгалы аднединге. Десем аны окуп алып кайра чыпалаң чычалап качты, то есть чыңгырып качты да коркуп. Окуй андай болсо мотуп сөзүнө турбайт экен. Чыкпайм деп эле кайра чыгам деп атат. Андай болсо орто спонсор чыксын, $100,000, 20 жылкы, 10 саан ой, 20 кой деп невыполнимый условияларды коюп, чыпалаңар өзү качты. Опять эле Барс медиага чыкты. Ана өзү кашынып тийишип алат дагы.
жаш болот кашысы тийишип алат да анан кайра качкан анан эмне кылдыйсың анан эми кайра баштады концертин. Бүгүн эле окудум, эмне дейт? Мотоюкка мен жумуртка жегизем дейби, жумуртка ичирем дейт. Мен сага билесизби, чыпалак. Калбасам 28 сантиметр, калбаса сору жутам мен сагачы. Калбаса, түшүндүңбү? Соросуң. 28 сантиметр жоон калбаса соруп көрдүң да, ошону сору жутам да мен сагачы. Так. Өзүнө жарашып барат. Ал не деген сөз экен? Жумуртка ичирем. Жумуртка ичирсем мен айттым, калбаса сору жутам мен сага. Билесиңер да. Мен деген зонада блатный отурган. Даже камчы ворумда тоотпойм. Иди нафиг деп иштейм. Воровскойлорумду эч ким тоотпойм мен. Анткени мен мусулмандан коркот булар. Сирияда башка жерлерден кийин коруп качкан буларчы. Баш көтөрүп сүйлөй албайт бизге. Мен любой жерде борзый блатный жүрөм. Мен ырдаган ырларым мына авторлор өзү жагат. Өткөндө анан айын ырдасам, бул айтып атпаймынбы, кыргызчалар муңдуу бар эле, пессимизм. Ырын жакшы экен деп угайындап атсаң эле, телевизордон көрөм го күнөгө тиги кыргыздын ырчы кыздары, балдары. Мүмкүн тексти веселый, музыкасы подводит да. Нудный да музыкасы. Музыкасы жакшы болсо, ыры кайгылуу да, өлгөнүнө калдым тигинтим. Ошон үчүн көп орустун, то есть кыргыздын ырларын көп ырдагым келбейт. Анан тандап отуруп, веселошур экен деп туруп, веселый ушул экен деп туруп, анан айында тандап ырдап койдум эле. Авторуна түп түз жаптырмын. Автору Дорон Жолдошев резко чыкты, супербасты Facebook'tan. Акчасы өтүп кеттик, анан ал мени чакырды. Могу карантин бүткөндөн кийин жаш кыял тобуна келиңиз, студияма келиңиз, ыржастырабыз, иштешебиз. Так что автору, анан айын ырдын автору Дорон Жолдошев өзү жактырып аткандай хейтерлер. Быжырабай жаңардасы отура берелечи. Иштар хейтерлер. Авторлар өстү, композитор өстү чакырат. Так что мен жакында жаш кыял тобунун солисти катарында көрүп калышыңар мүмкүн. Ошол. Андан тышкары композитордон тышкары композиторлордон тышкары тиги белгилүү ырчыдан Сыймык Бейшекеев постоянно супер лайк басат деген эмелерден Facebook'tan. Сыймык Бейшекеев, Асхат Мусабеков кырчылардан, Кубанычбек Сатаев, Добр өткөндө Instagram'дан лайк басты. Гуланда, Айзада Жамгырчиева, Назира Айтбекова, кандашым. Ну, көп эле шоу мен ырчылар баары жагат. Болбосо ошону айтмак да, койчу, токтотчу демек да. Деген жок да, значит. Значит, жагып атам. Анан дагы бир сунуучу бар, абдан оригиналдуу. Михаил Мырза деген бар, орус улутундагы жигит. Кыргызча сүйлөйт, интернетте видеосу бар, билесиңерби? Михаил Мырзаны. Ошол айтат, карантин бүткөндөн мен тамада болоюн, сиз үчөөбүз группа бололу дейт. Сиз ырдаңыз, бек вокалга бирөөнү аласыз дейт. Бек вокал деп коет,
Бек, от слова бек, арткы вокал да, арттан коштоп турат жаңыртып. Жакшы, тоже народный творчество болмок. Элестетсеңер тоюңарда буюрса тойлорго жол ачылса еще. Тойлорго жол ачылбайды кылабы. Тиги тоюңарда эле кыргызча сүйлөгөн орус тамагын алып барып атат. Мотуев урдап атат, Нурлан Мотуев. Бек вокалына да бир жакшы ырчы да. Жакшы болсо керек. Бирок кстати, тойлорго да чакырып атпаса, тиги эмелерге тойлорго уже 6-7 заказым бар. Өткөндө чарбадымбы? Инстаграмдагы эме бирөө $1000 чакырды. Бирөө $500 чакырды. 700-800 ушундай соодалашып кетти акчаны. Ошол. Анан так что эми саясат боюнча президент Сооронбай Жээнбеков молодец, азамат байкем. Душманым мени убагында каматкан Алмазбек Атамбаевди каматып берди, чумоосун чыгарды. Ошон үчүн эле мен бул ишин абдан сыйлайм, суроо өткөнчө колдойм. Сооронбай Шариповичти баардык жагынан, баардык начиналарынан колдойм. Азамат киши, молодец. Иштер алга жылсын. Менде билесиңер, трайбализм жок, национализм жок, регионализм жок. Бирок эми статья Сыдырман, Даниэль Ажиевди ошошуп калганы просто биздики эме, там. Эмне жана эл аралык мамилени косту. Мен костканда эмне айтып атпам го, хейтерлер, русскоязычный журналисттер сайлам деп, азыр бүт терпил, мен потерпевшим, терпилом болуп жашат баары. Мен срок мотаю. Хотя и домашний. Ну, все равно это. Анан бул ошол тиги бакш тиги Даниэль Ажиевди жөн эле жап койдуңар, анда эле тиги бу деп жасап берип. Ошо хейтерлер ошентип айтпайм, окубаш керек. Кийинки чыгам деген ийгиликтүү кишилер, успешный кишилер. Мен силерге бере советим. Хейтерлер болуп келген, булар деген кыйынбы, чыгып видео сүйлөсүн хейтерлерчи. Видео сүйлөй албайбы? Ал жазып койгондо ал любой дурак жазып коет. Эмне жазган, мас кишилер отуруп жазып койушу мүмкүн. Эмне жазган билет өзү таң калып калышы мүмкүн. Ушуну мен жаздым депчи. Же псих больницанын жиндиздери жазып койушу мүмкүн комментарийчи. Бул комментарий жазгандар булар безуспешный, неудачливый адамдар да. Анан ошол эмне кылайын анда? Так, сөздөрүм бүттүбү? Суроолор бүттүбү силердин? Так, саясатчыдан ырга эмне өтүп кеттиңизди айттым, зонада булар менен отурганды айттым, Айдар менен Максим досум болгон жөнүндө айттым. Аял алып жашай алга жагын үчүн ырдап келип атасың, жок андай эмес. Саясаттан ырсылга өтүп бечара болуп калды. Саясаттан ырсылга өтүп бечара болуп калды. Айтпай, бечара өзүңөрсүңөр. Ырчыларды бечара десеңер, анда ырчылар деген азыр карабайсың, гиф ойнотуп миллионерлер булар. Мен ал үчүн акча үчүн ырдап аткан жокмун. Для себя, для своей души. Ар бир ырымды 70-80 киши көрсө, 300 эле хейтер, калган 69 миңине жагып атам. Ичегер күйсө туз чалагыла, жата калып муз чалагыла. Шыпалак, ыпыла соосту, боз шыпалак ошентип айтыптыр. Бүгүнкү бир интервьюда жүрөт го. Жумуртка ичирем, жумуртка ичирем эмнеси? Мен ага колбаса солдурам. 28 сантиметр колбасам бар. Ошону солдурам да мен агачы, шыпалакка. Караоке ырдабайм, айтпайм, караоке эмес меники. Музыкальный центр, минусовкасы менен. Видеомду эле көрбөйсүңөр, мээңер киши иштейби, мээңер. Ырдап атканда эле көрүнүп эле турбайбы? Телевизор под правой рукой калып калып атат постоянно. А мен микрофон менен видеокамерадан карап алып ырдап атам. Так, карантин тууралуу мен күчтүү 5 жыл чыдадым. Силер слабый чумоосуңар, 2 айда кырылышып жинди болуп кеткен, башыңардан кара болуп чыгып. Мен күчтүү үчүн 5 жыл чыдап отурам, домашний арестке. Так. Чыпалак тууралуу айттым.